Мынтыкты бир атпастан эки атат. Не себептен колуна алып кетет. Ошону не себептен аркасы менен не жыгылат, баш мээси не чайкалат. Ошо туура ошону медсуд экспертиза бар жогуну закондуу түрдө карап, закондуу түрдө чечим чыгарып берсе болот эле бизгечи. Артып эмне көгөрөт? Мына бел кулчосунан куйругуна чейин. Анысы майлы, билектери шундай көгала, кичине колдун изи турат, немелери. Puttары мынол жерлери көк, кадимкидей, бир-эки точкачы. Ушу сүдүрөгөн деп айтты эле, атка сүдүрөсү анчалык болбосо керектир. Бул өзүнүн качылыгы менен гана өлтүргөн. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Урматтуу туугандар, мен кече күнү видеоролик жарыялаганда мына 20 жылдык боюнча жаман окуя болуп кетти го, барыңыздар билесиздер, кабарыңыздар бар. Ошол боюнча видеоролик жарыялаганда эртеси күнү ошол жанагы эжеси жоктой, апасы жоктой, карындашы же кызы жоктой жазган эркектер болду арасындачы. Ошолорго бул видеороликти даярдап, сиздердин да калыс оюңуздарды угуп коеюн деп бул жака видеоролик даярдап жаткан учурум. Ана эмесе туугандар, темабызды баштадык. Көпчүлүк эркектер, айылдарда дагы бар, ушундай түкүн жерде ушинтип ойнош ойноп кетип атканын көрүп атабыз. Анан күйөөсүн көзгө илбей башка менен жүрүп кеткенин көрүп атабыз. Кунажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт дегендей эле мааниде сөздөрдү айтып атышат. Ушуга кеңири жооп кылып мен бүгүн видеону жасап турган учурум туугандар. Мындайда туугандар, ошо комментарий жазганда дагы өтө ойлонуп жазыш керек да. Ар биринин ошол үйүндөгү семьясын ойлоп, бир алиги өзү жалгыз эле калып кеткендей, өзү жалгыз бул ааламда эч бир тууганы жоктой эле жаза бербестенчи. Анан ошолордун арасында ошондой жазгандар болду. Ошентип жүргөн адамдар бар. Анан телегей тегиз карабайсыңбы, сен эмнеге аялдардын талабын талашып видеону жасап атасың дегендей мааниде жазышыптыр да. Мен туугандар бүтүндөй бир Кыргызстандын коопсуздугун ойлоп, ушул келечекти ойлоп бул сөздөрдү айтканмын да. Себеби мунун бардыгы өзүбүздөн башталат да. Мунун бардыгына болуп атканда биз өзүбүз эркектер күнөөлүүбүз. Ошол үйдө семьяны жакшы башкара албагандыгыбыздын айынан ушундай нерселер келип чыгып атат туугандар. Мынандай уруш талаш, тарбиясыздык, мына биздин кыздарыбызга жакшынакай эле тарбия берген болсок, эртең мындай ошол кичинекейинен жакшы тарбия берген болсок, алар ошо өскөндө бир жакшынакай эле кыздар болуп өсөт. Ошол мээсине куюп өстүргөн болсок, ушу тарбиянын жетишсиздигинен ушундай нерселер болуп атат туугандар. Мен айтат элем, мына көпчүлүк эле жерде байкаймын, ушул балдарды тарбиялоодо ушул көпчүлүк ата-энелер мындай кароосуз калтырышат да, жаңылышат да. Мына мугалимдер өзүм көргөнүмөн айта турган болсом, мугалимдердин балдары үйдө калат дагы, олар ишке кетишет, үйдө эч ким калбайт, балдар өздөрү калат дагы, эркин чоңоет дагы. Алар өзүнүн оюна эмне келген болсо, ошону жасап кыла берет да туугандар. Бул балдар өтө биздин мындай айтканда келечегибиз. Биздин мындай айтканда сиз 1000 иштең, 1000 тытының, сиз баары келечек түзө албайсыз. Балдарды карасаңыз, ошолорго туура тарбия берген болсоңуздар, ошондо гана сиздер жанагы өзүңүздөргө фундамент түзөсүздөр деп толук айта аламын. Анан эле чыга калып туруп Россияда түкүн кыздар түкүн тажик менен жүрүп кетти. Анан чыга калып эле паланчанын кызы бузулуп кетти. Анан бузулуп кетти деп багы өзүнүн башындагы чөп түкүрбөй, бирөөнүн башындагы чөп түкүрөт дегендей маани болуп атат да туугандар. Мунун бардыгына ушул эркектер өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошол бир семьяны мындайча айтканда башкара албагандан кийин биз антип мындайча айтканда комментарий жазып диван баатыр боло бербешибиз керек да. Диван баатырлар ушунчалык көп экен, отуруп алышып жазып, жанагындай өтө эле кыйын да, акылдуу боло беришет да. Анан айтайын дегеним, ошол туура тарбия бербегендиктен ушундай нерселер болуп атат да туугандар. Ал кыздар деле бир өздөрүнө мындай жетишерлик деңгээлде камкордугун, ошолордун каалоосун аткарып, ошолорго мындай жетишерлик деңгээлде эркек иштеп, ага мындайча айтканда шарт түзүп берип аткан болсо, атасы же болбосо агасы ошолорду иштетпей, чет өлкөгө жөнөтпөй, Кыргызстанда алып калып, жакшынакай шартын түзүп берген болсо, алар андай бул жолго барбайт, бузулбайт эч качан. Ошол жокчулуктун айынан туугандар ошондой жолго барып калышы мүмкүн да.
Анан сиздердин оюңуздар дагы кандай? Комментарийге жазып калтырасыздар. Анан бул кечеги окуяда көпчүлүк эле билесиздер, мынакей жазуу юруптур, жанагы интернет тармагында жүрөт. Ойноштор менен жатып андай болуп коюптур да дегендей жазып кече күнү сурак берип чыкты балдарча. Бул ошолорго дагы айтарым, силердин дагы эже карындашыңар бар, апаңар бар. Эми кокус ошондой случайный болуп калса силерге дагы ошентип бирөө комментарий жазган болсо кандай акыбалда кыласыңар? Ошол именно ошондой комментарий жазган адамдар силердин дагы башыңарга ошондой нерсени түшүп кала турган болсо, мындай окуяны эч кимдин башына Кудайым эч бир салбасын, мындай жаман нерсеничи. Бирок ал жерде өтө туура эмес иш болгон. Эми кошуналардын айтуусунча, ошо көпчүлүктүн айтуусунча эки тарап тең жакшы адамдар болгон деп айтып атышат эми. Көргөн билгендер, узактан бери жашап жүргөн билген адамдарчы. Анан ошонун арасында мен айтат элем, эми ошончолук кызганычтын дагы чеги болот да. Сразу эле кызганып эле барып туруп, мен менен жашашың керек эле, мен менен жүрүшүң керек, сен долженсың деп эле барып аны мындайча айтканда кордоп, уруп, согуп, жанагындай кескилеп, башы, мойнун кескилеп, адамды, аял затын кыйнашты коюш керек туугандар, эркектер. Айрыкча ушул силерге кайрыларым. Анан элестеткиле, бирөө силерге аманат катары кызым берип атса, ушул менин кызымды бактылуу кылат, ушул менин кызым менен мындайча айтканда неберелерин жетелеп үйгө алып келет деп ата-энеси сүйүнүп сага берет да. Анан сен аны алып келгенден кийин сен мага долженсың деп мындайча айтканда аялына баатыр болгон эркектер жаман көп да. Баатыр бол, иште көрсөт, ошол үйүң бүлөңдү камкордугун колуңа ал, ошолорду камсызда, ошолорду кара, балдарыңа туура тарбия бер. Мына сен ушундо баатырсың. Анан келип эле сен ушундай болушуң керек, ушундай болуп жүрүшүң керек деп долженсың деп эле аял кишини кагып силкеп кордоштун эч бир кажети жок туугандар. Аялдарды бизге Алла Таала бир белек катары жиберген да. Ар бирибиз ойлошубуз керек, ушу эже карындашыбыз бар, апабыз бар, эртең кээ биркилердин кызы бар. Менин кызым дагы ушундай болуп калса кандай акыбалда кылам деген ой болуш керек да адамдачы. Ар бири ушундай нерсени ойлоп чечим чыгарыш керек. Комментарий жазганда дагы ого катуу тиеби, оор тиеби, бизде баары бир ошол эки жагын ойлонбой эле жаза беришет, шыкылдатып комментарийгечи. Мен ушул нерсени айтайын туугандар. Анан ошентип уруп согуп тепкилегендин ордуна жакшылап сүйлөшкүлө, ага деле көнбөсө, ушундай эле ойнош ойноп же башка болуп ушундай аялыңар баш бербей жаткан болсо, барып ата-энеси деген бар, апарып аюун далилдеп тапшырып берип койгула, болду. Анан чыга калып эле мынантип өлтүрүп, жанкечтүү болуп камалып кетишин эч кимге туугандар мындайча айтканда кереги жок да, чынын айтсакчы. Ушуга сиздердин оюңуздар кандай? Эми бизде динибизде билесиздер, шариятта жакшы жолду көрсөтүп койгон. Эгерде ушундай эле жакпай атса, ушундай эле экөөңөрдүн ортоңордо келишпестик болуп атса, ушундай себептер чегине жеткен болсо, жакшылап апарып талагын берип, болду жашагың келбесе, үйүнө тапшырып берип койду экен. Анан айыпты өзүбүзгө коюшубуз керек да, бул жактачы. Ошол эркектер балдарыңарга тарбияны туура бергиле. Анан ошентип тарбиянын жоктугунан айнан үй бүлө бузулат, балдар ээн эркин өсөт, кийин ушу жаш муундар чоңоюп жетилип ушундай жолдорго барып калышы. Мына динди чубагажы, раматтылыгыбыз ушинтип жайылтып келгенде ал убакта мындай окуялар мынчалык көп болгон эмес да. Ошол диндин дагы мындайча айтканда таралышына ошол кишинин ролу өтө чоң болгон. Азыркы учурда мындай динди тараткан, динди жакшылап түшүндүргөн адам жок. Интернет тармагында элдерди динге суугарып турган адам ошол болчу эле. Ошол динсиздиктин айынан ушундай жолго түшүп, контроль жок, адамдар ушундай жолго баратат. Азыр көрө турган болсоңуздар, үй бүлөңүздөрдө ар бириңиздер карап контролдоп көрүңүздөр балдарыңыздарды. Балдарыңыздардын кийим кийип атканына, кыздарыңыздардын айрыкча кийим эмнени кийип атат, чыпташтырып кийип атабы же узун кийип атабы, ушуга көңүл буруңуздар. Европейский саясат деп жүрүп, биздин кыргыздар ушундай деңгээлге жетип баратабыз, мындай жаман иштерге уже мындай көнүп адамдар калыптанып баратат да. Динди жаман көрөт арабкулдар, арабтар ушундай арабкул болуп кеттиң, динде эмне жамандык кылууда? Силерге бир жамандык каалаган жери барбы өзү негизичи?
оронуп алды. Ол оронуп алып сен бакабыз болуп үйүңө келип басып калуутабы же болбосо бир жаман иш кылтабы? Туура. Эми жаман баягындай жаман жолго түшүп кеткен кыздар оронуп алышат, бирок ошолор алардын орду бөлөк да, ошолорду көрүп эле айта бербеш керек. Мындайча айтканда баягындай азгырык сыяктуу эле болуп атат. Бул өтө бир жаман көрүнүш болуп калып туугандар. Ушу туура тарбиянын жетишсиздигинен айынан ушундай нерсе болуп атат. Менин айтарым дегеним, ушул балдарыңыздарга кичинекейинен баштап көңүл коштук кылбастан жакшы тарбия берген болсоңуздар, мындай иштер, мындай педофилдик, мындай адам өлтүрүүлөр, мындай өтө айбанчылык кылган окуялар Кудай кааласа катталбайт деп толук айта алам туугандар. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Сак саламатта калыңыздар. Менин аты жөнүм Болотбек Айдаркулов. Эгерде кээ бирлерине өтө катуу айтып алган болсом, кечирим сурайм туугандар. Ушул боюнча комментарий жазып, ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Урматтуу туугандар, ушул видеороликтин аягында сиздерге кайрылып кетер элем. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Дайыма ушул соопчулук кылып ар бириңиздерге чоң рахмат. Ушул канчалган ооруган инсандарды чыгардык. Ошолордун өздөрүнүн реквизитине акча которуп, ошолордун канча сиздердин аркаңыздар менен жакшы болуп кетишти. Ошолордун арасында мына Дастанбек деген досубуз дагы бар. Ушул Дастанбекке дагы ошол скриншот кылып алып акча которгон инсандар аябай көп экен. Өзүнөн сурадык, акчалары түшүп жатат, бүт бардыгын ошо алып атат буюрса. Ушул операциясына деп сиздердин акчаңыздарды алып топтоп атат туугандар. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Анан дагы да ушундай оор менен кыйналып, ушундай интернет тармагына чыгам деген инсандар болгон болсо, ушундай социалдык тармактарга чыгып, өтө бир элден жардам сураймын деп оор кыйналып жаткан, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсо бизге кайрылсаңыздар, биз дагы ушу колдон келишинче жардам беребиз. Жана ошондой эле Индия мамлекетине болсо дагы ошол жакта дагы чет жактардан байланышыбыз бар. Ал жакка дагы болушунча колдон келишинче сүйлөшүп жардам берип, сиздерди ал жакка дагы шарт түзүп, дарыланганга доктор табып, ошол жакта жайгаштырганга дагы жардам беребиз туугандар. Баары Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан туугандар, дагы да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда ушул Дастанбек досубузга каражат жетпей аткан учуру, ушул кайдыгер карабаган адамдар бар экен, ошолор аз санда гана да, ошол которуп атат буюрса. Дастанбек досубуз алып атат, бирок өтө эле чоң сумма керек болот. Аны сколиоз оорусу менен ооруйт, билесиздер. Ушул видеороликтти көрүп, скриншот кылып, бир сыйра дагы да которуп кетиңиздерчи туугандар. Ушу буланы дагы операцияга жиберели. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Көз тене ломкост оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат.